Саламатсыздарбы, Ерсак компаниясынын ушундай бардык кийимдер үчүн жуу турган порошогу тууралуу видео отзыв. Мурда бул ушундай идиште келет болчу. Азыр бунун ичинде калбаган. Ошон үчүн азыр мен ушул идишке салып коемун. Бул жерде 1 килограмм болот. Өтө жыты сонун чекесинен айырып алабыз. Ортосун ачабыз. Жыты вообще сонун экен. Мен бул түрүнөн иштетип көргөн эмес элем. Эми гана ачып көрүп атамын. Тоже бул жакта дагы кичинекей мерный ложкасы болот. Ошол мерный ложка менен эле бирди салып койсок ошол жетет. Негизи мындай өзүн дагы иштетсек болот экен, себеби бул жерде бышытып бекитип кое турганы бар экен. Бирок мен оңоюраак болсун деп ушул өзүнүн идишине салып коем. Мынакей ушул 1 килограмм. Бул жерде белгилеп жазып койгон. Эгерде дейт өтө кир кийимдер болсо, эгерде сууңуз жесткий болсо, мындайча айтканда крандын суусу хлор аралашкан суу болсо, анда 3 мерный ложка салабыз. А если сиздин сууңуз обычный эле жакшы крандын суусу же болбосо агын суу болсо, анда 1 же 2 салып койсоңуздар жетиштүү. Порошоктун өзүн иштетпестен ушундай активатор менен кошо колдонуш керек. Активатор бул суюктук. Активатордун суусу ушундай просто суюктук болот. Бул Ерсактын порошогунун активдүүлүгүн дагы ашырат. Ошондой эле дактук, ушундай жаш балдардын дактары бар боло турган болсо, кийимдеринде дамла концентрат, бул дагы суюктук болот. Бул дагы ушундай суюктук болот. Бул суюктукту мен кирлерим өтө деле кир эмес, 1 колпачок жетет. Салабыз. Маани берип караңыздар. Бул жерде менде порошоктор катып калган жери жок. Бул кир машинаны иштеткениме уже 1 жыл болуп атат. Бирок дагы деле таптаза боюнча, себеби менде ушундай таза продукцияларды, порошоктор дагы таза, экологиялык жактан эч кандай зыяны жок. Активаторду үстүнө куябыз. Бул жердеги капля концентрат дамланы бул жагына куюп коебуз. Менде азыр кондиционери жок болуп атат, бирок кондиционерсиз дагы ушундай сонун жарымды салып кое берейин. Сонун кирлерди чыгарып берет. Болду, ушундай кылып туруп иштете бересиздер. Мынакей ушул порошокторду колдонуп эле кириңиздерди жуй бересиздер. Нельзя балам.